президент кишенип атасыңарбы? Ооба, 4 сом 75 тиын. Анан бул жерде бүт эле муктаж үй бүлөлөр. Президенттик администрацияга кайрылгандагы катыңызды көрсөтө аласызбы? Ооба, көрсөтөм. Атаңа бар, энеңе бар дейт дагы эле 5 толк эле. Онкологический болып атам, экинчи күн операцияга кирем деп. Ал жөн эле жанакы саанчынын же болбосо бухгалтеринин комнатасы болуп экен, же болбосо комната охранника ушундай эле да. Ал жашоганга болбойт, турак жай кылып жашаганга болбойт эле да. Эки баламды таштап туугандарыма Россиялап жүрдүм. Арыз менен бизге кайрылган күндө деле жер запуск комиссиясына алып кароого каралмакан эмес. Карамаксыз. Биз буга чейин мыйзамсыз курулуш боюнча материал чыгарганбыз. Ошондон кийин бизге жарандар кайрылып атат. Мен азыр МТФда, пригородный МТФда турам. Бул жерде 9 түтүн светке 4 сом 70 тиындан төлөйбүз деп атышат да, үйүнө, жеке үйлөрүнөчү. Азыр ушул жарандардан маек алып көрөлү. Саламатсыздарбы же? Саламатчылык. Айтып берсеңиз, бул жер ошондо кандай болуп калды? Сиздер Бул деген Танак акционерлик коомунун конторасы болгон. Ушундай эме болгон. Ал тараганда эл бузулуп бардыгы приватизация кылып, анан ошондон алып калганбыз. Светибиз кымбат. Анан жилой болбойт, биз пропискага тура албайбыз. Сиз ошондо кайсы жылы алдыңыз үйдү? 2010 мурда точно билбейм, мен сахарный диабетим да. Ошо эсимде калбайт эч нерсечи. Ошондо бул там сиздики болуп атат. Ооба, меники болуп атат. Ошо 2010-жылдын бери жагы болгондо эле 15 жылдай болуп калат. Ооба, 15 жылдай болуп калды. 15 жылдан бери бул жилой кылып каттай албай жатасыз үйдө. Ооба, каттай албай, пропискага отура албайбыз, пропискабыз эмеде алып алганбыз, приватизация кылып. Ошол анан баягыда барсак, комиссиялар келди, биз 7-8 болуп. Алтыбыз сүйлөгөн жок, бир Азамат деген фамилиясын деле сурап аптырмын. Анан ушундай ушуну алып жатканда бизден сурасаңарбы, анан кийин вообще эме кылбай эле деп ошентип кирди. Биз эми алыбызга жараша алдык. Анан ошону десе, эмне президент кишенип атасыңарбы? Президентиңер кетет баары бир дейт. Анан мен айттым, президент бектер кетип, эл калат, бетеге кетип, бек неме калат деген сен деле кетесиң да. Дедим, эч нерсе тыянак эме кылбай эле кетип калды. Ошо бизден сурасаңар болбойбу дейт. Ошо сатканда айтпайт беле дедим, ошо сатып бизге сатып атканда, силер ушундай бир эмеден сурагыла деп. Ошондо комиссия архитектурадан келдиби же кайсы мамлекеттик органдан келди? Аламединден, анан мына пригородныйдын эмесинен келди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Ошол башка эч нерсе дебей эле кетишкен. Ал комиссиянын жыйынтыгын сизге карматтыбы колуңузга? Жок, жыйынтыгы жок. Жөн эле келип эле кетти. Мен айттым, эмнеге сүйлөбөй эле баалык окшоп эле келип кеттиңер? Бир тыянак чыгаргыла дедим, унчукпай басып кетти. Ошону менен эч ким эч нерсе деген жок. Анан калганын. Демек, бул жерде мурда ошо МТФ иштеген, сүт уй багышкан, аябай көп болгон да. Анан бул ушул бөлмөлөр МТФга караштуу болгон. Красный угологу болгон, шефинин конторасы болгон, бардыгы ошондой кабинет. Булар молочный неме болгон, бардыгы. Фирма. Кабинеттери дагы ошондой болгон. Ana ошолорду бөлүп ар бир иштеген немеге бөлүп берген. Бир комнатадан. Кийин менчиктештирилген, приватизация болуп, анан алынган. Анан ошондо бул электроэнергиянын баасы өндүрүштүк болуп калып калган, жеке жакта, физикалык жак эмес, юридикалык жак болуп ушундай болуп калганбы? Ооба. Анан качан көтөрүлүп атат? Ошондо 4 сом 5 сомго жакын деп атасыз. Ооба, 4 сом 75 тиын. Мурда биринчи эме кылганда 1 сом 80 тиындан төлөгөнбүз. Биз биринчи алганда башында. Анан бирөө келди, депутат болом деп, бир казак. Алик деген анын деле фамилиясын билет элем, азыр унутуп калдым. Анан 4000ден бердик баягы. Анан эме кылды, ал билбейм, 1 ай 2 ай төлөдүк, анан баягы эле эме болуп калды. Анан ошол же светибиз арзан эмес. Анан айла жок, мына частниктерден алабыз. Бирөө нар жактан клей завод болду эле, аны сатып жиберип, биз неме кылып, азыр бул жактан дагы бир эмеге частный эмеге кошулуп алганбыз ошол. Барсак
вообще бир немеси тыянак чыккан жок да. Ошондо кыштын күнү айына канча чыгып атат светке? Канча сом чыгып келип атат? Эми 2000 3000 100 Даже киловаттын эле 5 500 сом болуп кетип атпайбы? 5000 чыгат. Обогреватель саясыздар, жылыткычтарды. Билбейм, мен сайбайм. Мен Сайбаганда отопление 2000 кылып алдым. Ооба. Эчтеке жылыткыч салып Сайбаганда эле ошондо эле 1000 сом чыгып кетип атат. Эчтекени иштетпегенде эле 1000 сомго чыгып кетип атат. 200 киловаттың эле 1000 сом болуп кетип атат да. Анан биз муктажбыз да. Эгерде жакпаса өчүрүп коебуз. Калаган жаңырын алып алгыла дейт. Анан азыр биз кактан алабыз? Айла жокпуз. Тим более бул эски үйлөр да, эски үйлөр. 75 жылы курулган. Айнектер жок. Үй караңгы, свет өчкөндө үй караңгы болуп калат. Ошол. Анан ошондо багытын өзгөрткүлө деп Анан бул мен айыл өкмөткө кайрылсам деген багытын өзгөрткүлө деди. Анан мен ак үйгө арыз жазсам, анан мэриядан кат келди мага. Анан кайсы бир мекемеге жөнөткөн, ага барганга мен убактым болбой атат. Бирок ошол мекемеден комиссия бир бала келиптир да бизгечи, жана Азамат деген бала. Келиптир, анан мен андан номерди алып, айыл өкмөттө баладан алып туруп чалсам, сиз аны өткөзсөңүз деле белги мындай тыянактыр чыкпайт дегендей кылып койду да. ошол мекемеден ошо сиз президенттин администрациясына кайрылгандан кийин анан ошол комиссия ошонун негизинде келип атат да, келип анан ошол бала менин номерин алып, айыл өкмөттө иштеген баладан алып, анан чалдым. Чалып анан чалсам, анан келсеңиздер делем. Архитектурага кайрылат. Архитектурага барсак, госрегистрге баргыла дейт. Бири-бирине эле шылтоо эле чуркап атат да. Кимиз чечерин деле билбейбиз. Сүйлөсөк энергосбытка баргыла. Энергосбытка да бардым. Алар барсам, багытын өзгөртсөңөр, анан биз карайбыз деп атат да. Энергосбыт айтты, кайсы мамлекеттик орган ошо багытын өзгөртүү менен алектенет экен? Ошо Ким жооптуу? Аны билбейт экен, алар айта албайт экен. Билбейт, Анан бул жерге биз үйүбүз болгону менен учетко да тура албайбыз. Жилой болгон. Жилой, не жилой болуп калып атпайбы? Ошондо бул жерде сиздер кошуналар менен 9 үй бүлө. Анан бул жерде бүт эле муктаж үй бүлөлөр. Мисалы менин жолдошум 2-топто инвалид, азыр мен да монтип ооруп турам. Бул баланын да атасы ооруйт. Бүт эле ошо муктаж үй бүлөлөр да. Анан ошону карап, ошо өкмөт бизге жардам берип. Сиз ошол жана президенттик администрацияга кайрылгандагы катыңызды көрсөтө аласызбы? Ооба, көрсөтпөйм. Көрсөтсөңүз. Бияка туралы бөлүккөгө. Так. Бул жерде мынтип жазып Министрлер кабинетинде 2022 жылдын 31 майындагы 291 токтому менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык караларын малымдайбыз дейт. Каралат деп жазыптыр да бул жерде. Мэрдин орун басары. Бул жерде мэрдин орун басары жооп берип ататпы? Кадыров деген, администрация президента мэрияга жиберген го дейм. Жок, мэрия экен. Анан сиз документтерди чогултуп туруп, турак жай курулушу шаар куруу департаментине кайрылышыңыз керек экен, Кайрылып мен ошо чалдым да, ал баланын номерин алып чалсам, ошо ошентип койду. Документтерди чогултуп ушундай келди, кат келди, документ чогултуп силерге тапшырат экем десем, эме деп койду. Аны алып келсеңиз деле бесполезно дегендей кылып койду. Аны архитектурага барасыз деп койду да. Ошого барганга мен убактым болбой атпайбы? Мен азыр ооруга. Сиз башка үй бүлөлөр кайрылып көрдүбү ушул жоопко ылайыкчы? Турак жай курулушу жана шаар курулушу департаментине. Аларга баарыбир. Барган деле жок, чакырсак келген деле жок. Азыр деле чакырдык бир-экөөгө. Экөө тең эме кылбай койду, келбей койду. Анан бул жерди алгандан алып жатканда бизден уруксат сурашыңар керек деп. Ошондо сатып жаткан адам айткан жок да бизди. Ушундай силер уруксат сурагыла деп. Шарт неме кылып берди ошол. Ошентип эле же светтен жок, немеден жок. Сиз ошондо 15 жылдан бери эле ушул үйдү мындай багытын өзгөртө албай жатасызбы, ошондо? Укпайт, эч ким укпайт. Атаңа бар, энеңе бар дейт дагы эле, беш толк эле. Анан барбай койдук. Бул жерде жазылып атат да, документтерди алып чогултуп, анан кийин курулуш департаментине, курулуш жана шаар куруу департаментине кайрылышыңар керек экен деп. Мэрияга караштуу экен, Бишкек шаарынын мэриясынын
турак жай курулушу жана шаар куруу департаментине кайрылуу керек деп атат да. Ошол жакта- керек дегенден ошол кийин жактан келген мала айтып атпайбы неме депчи. февралда ушундай кат келиптир да, февралда ошол келиптир. бала айтыптыр да, келип алып Жапаровго ишенгениңер Жапаров ал деле кетет да депчи. Эмнеге антип айтты? Билбейм ал эмнеге антип айтты. Анан биз эми өкмөткө бизди карайт, коргойт деп анан кайрылабыз да. Үнүбүздү угат деп анан. Бийликтегилер ушундай сөздү сүйлөп атса анан биз эмнени бүтөбүз алардан. А сиз дагы бул үйдү менчиктештирип Мен алгансыз? былтыр алгам, мен былтыр сентябрда алгам. Приватизация кылып же колдон сатып алдыңызбы? Уже приватизация кылып колдон Сатып алды, сатып алгансыз. Ушул эки кишиге сатылыптыр да, мага. сизге чейин сатылган. Мага чейин. Мен үчүнчүсү мен болуп алдым да. Мен ал эми госрегистрден барып сатып алдым. Ошондо бул үйдү канча сомго алдыңыз? Мен кыргыз сомуна 1,5 миллион 200 миң, эми 20 миңге алдым. $20,000 Жок, өйлөчү. ошондо алмалда 18 миң болчу да. $18,000 18 миң долларга. алдыңыз. Канча бөлмө? 3 бөлмө. 3 бөлмө. Аха. Кире беришинде айнеги бар, төр жагында айнектер жок. Свет өчкөн үй караңгы болуп Аха, калат. көрсөтсөңүз ошо айнектери бул ошол ветеринарларга тиешелүү болгон үчүн анан айнектерди салган эмеспи бул жак же Жок, кандай? бул мурун деген коридор болгон. Эки жагында неме болгондо ногу жок болчу экен да, бул комнаталарчы, булар кийин салынып, менде 2 документ болуп атпайбы? Наркы үйдүн документи анан кайра бул кийинки салынган. Улап коюптур да бул жагы, э? А так мурункусу ал ошо мурунку эмеге карачу экен да, анан кийин кошулуп салган экен да. Бул санузелда уланган окшойт, бул жагындагы. Бу жакта санузел экен. Бул ошондо комнаталарында терезелер Жок да, эми күндү карабайт экен да, такыр эле. терезе жок, вообще терезе жок. Терезе жок. 55 жалпы аянты, ошондо 1, 2, 3 комната биригип. Бул жакта да терезелер жок экен да, бул комнатага караган бир терезе бар экен. Мындай эшикке чыгып карап турган терезе жок экен. Мындай эшикке чыкпайт экен да. Күн тие тургандай терезе жок да. Күн тие тургандай терезе жок. Ушул бөлмөнү 55 чарчы бөлмөнү комнатаны $18,000 алган экен, бирок азыркы тапта электроэнергиянын баасы көтөрүлгөндөн кийин 4 сом 70 тиындан деп атасызбы? 4 сом 75 тиындан төлөнүп атыптыр да. Анан ошол канча жылдан бери мынакей бул февралда чыккан эме экен. Жооп экен да, сизге Кадыровдон кол койгон мэрдин орун басары дейт. 5 февраль деп жүрөт. Ошол 5 февралдан кийин сиздерге баары бир багытын өзгөртпөйбүз деп мындай телефондон айтты деп атат да, эже, ушундай деп атат. Ошондой смыслдар айтып койду да. Ага мен барганга аз убактым болбой атат да, азыр мен ооруп турганга байланыштуу эч жака бара албай атам. Эмнеңиз ооруп Мен атат? азыр онкологический ооруп атам, уже экинчи күнү операцияга кирем да. Ошол. Сиз ошондо болгон өтүнүчүңүз ошол өндүрүштүк эмес, мындай жеке жактарга, физикалык жактарга. Мен айыл өкмөткө кайрылсам айтты да, буларды багытын өзгөртсөңүз, үйдө өзгөртсөңүз баардык нерсе чечилет деди да. Свет дагы чечилет, үйүңүздүн учету бүт чечилет деп атат. Пропискага да турганбы? Пропискага да турасың, ичи мусор да келбейт бул жака. Мусорду каяка таштайсыңар? Мусорден тиги жакка келет да, ар жакка келет. Ошол жакка ташыйбыз. Ташыйсыңар. Ошол жакка ташыйбыз. Биз деле ошо бул жакка өкмөткө караштырып берсе, биз төлөп как положено элечи. Суусуна да, эме мусоруна да баардыгын. Ушуну мыйзамдаштырып карап берсе деген үмүтүбүз да. Ошол. Анан мен азыр аябай ооруп жүрөм, анан бул үйгө шашып аткан себебим баг коркуп атам да оорумданчы. Балдарым да 15 анан 14 эле да. Сиз бизге жазганда ошо эме деп жаздыңыз да, бул жакта бүт муктаж үй бүлөлөр, анан кийин майыптыгы бар үй бүлөлөр депчи. Азыр онкологический билесиңер да, азыр дарызы аябай кымбат, бүт нерсеси кымбат. 6 ай болду мен дарыланганымачы. Дагы башка кошуналарыңыз сүйлөп бере алабы эми? Кошуналар бүт эле айла кетип калышыптыр да азыр каникулга байланыштуучу. Ошо. Канча балаңыз бар? Мен 2 балам бар, анан бул кайын сиңдимдин балдары ал ишке кеткен, карап турмузчу да, келген. Комиссия канча күн ичинде карап чыккан белгиле. Карап беребиз дештилер. Эчтеке дебей эле кетиптир, мен жумушта болчумун да.
Тиги эжеге жолукту да сырттагы. тиги эжеге жолугуп эле анан ошого айтып деп эле кетиптир, мен жолуккан эмес. Курамы кимдерден туруптур ошондо? Кимдерден? Мен айыл өкмөттөгү баладан сурадым да, эме деп, ким кайсы эмеден келди десем, госрегистрден келди, анан архитектурадан келди, анан айыл өкмөттөн келди деди да. Ушулардан келди деди. Бул ошондо мурда совет доорунан калган бул МТФ болот атта, ферма болот атта. Азыркы тапта бул жерде эмне болуп иштейт? Бул жакта эмне бар? Ар ким өзүнчө кандай десем мындай мал багып, уйларды багат, жылкыларды багат, анан тери завод кылган, килей завод кылган, ар бир загон ошондой болуп бөлүнүп ар ким алган да. Бардыгы ушундай мал уйларды кармап, мал менен заниматься этет. Анан көз заводдор бар ичинде, тери завод бар, жок, килей завод бардыгы ошентип. Эми ушунан бир тыянак чыгарып неме кылып берсеңер жакшы болмок. Биздин эле көйгөйүбүз ошол. Негизи ошо жанагы курулуш департаменти, мэриянын курулуш департаментине дагы документтерди алып кайрылып көрүшүңүздөр керек да, баары бир телефондон эмес, мындай деле чогултуп документтердичи. Жанагы документтерди тизмегин көрсөтүп атпайбы? Нотариустан доверенность дейби, ошолордун баарын, доверенность сиздики бар экен, жанагы үйдү сатып алгандагы. Сатып алганда документ. Ошол документтерди. Бизде андай жок. Сизде андай да жок болот атта. Бирок техпаспорт эмелери бардыгы бар. Ошол документтерди дагы чогултуп өткөрүп көрүшүңүз керек экен да. Чогултуп жана курулуш департаментинен. Анан кийин ал жактан мен типа инвалид, диабетик, давлением бар. Сахарымда эч жака бара албайм да. Бала чакаңыз? Өзүм жалгыз, бала чакам 4 кызым бар, 4төө турмушта. Өзүнүн турмушуда. Жалгыз жашайсызбы? Жалгыз жашайм, эч неме жок. 1-Май районунун райондук администрациясынын өкүлүнө чалып атабыз, Ушул баладан Бул менен телефон чалганда эмне деп айтты сизге? Телефон чалып сүрүшкөндө? Ал ушу жанагы Азамат деген балага кайрылга деп, ошо Азамат деген баланын номерин берди да. Азаматтыкын да тапер аласызбы номерин? Аныкын да таперсиз, бул албай атат азыр айыл өкмөттү. Чымын мал болгон үчүн биякта чымын көп экен аябай, Аркы жагында да мал бакчасы окшойт, Терик четте бүт мал, Кож завод, тери завод. Тери завод бар. Мунуку 700. Ушул Азамат президенттин кетет деп айтып атабы? Чемне? Жок, бул башка. Бул азыр силер чалып аткан, ушул бала. Ушул айттыбы? Комиссиянын мүчөсү болуп келген, Комиссиянын мүчөсү болуп келген экен. Ошонун башка эч ким сүйлөгөн жок. Эч нерсе дебейли кетти кайра. Эми мындай комиссия келди, атты кылып койушту да. Ушу менен делону жаап коюшту окшойт. Азыр тактайлычы. Мындай кылат, бул жака кайрылгыла деген жок. Баары бир үмүтүңөрдү үзгөн экен да, мындай кайрылсаңар деле тыянак чыкпайт деппи? Нерсе колуңардан келбейт, анан бул биз алганда бизден менен сүйлөшсөңөр болбойбу деп ошентип. Мен муну айттым да, мага ушундай мэриядан кат келди го десем, мен сизге эми аябай эзиштеш отурдубуз менен деп атпайбы. Жок, кат аркылуу келбедиби мага жобу десем, ошентип койду да. Ошондо бул катты мэриянын жазып берген нерсесин төгүндөп аткан экен да, Мэрия жазып бергенден башкача сүйлөп аткан экен да. Вообще биздерин алыстатып койду да. Баары бир чат чыкпайт деппи, тыянак чыкпайт. Эч нерсе неме болбойт. Деп эле ошентип эле койду да, эч бир мындай толкум эч нерсе сүйлөгөн жок. Азыр айтып баланы чалып көрөмчү. Азыр кайра чалып көрөйүн да азыр. Ошондон кийин эч бир кат деле башка деле эч нерсе келген жок, ошентип эле кетип калды. Ошондо комиссия качан келди? Канча болуп калды келгенине? Кышында болчу же, кар бар. Кышында мындай. Алло, саламатсызбы? Азыр мен. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атым Асель, Чекит медиадан чалып атам сизге. Бул жердеги бизге атым Асель, журналист мен Чекит медиадан чалып атам сизге. Саламатсызбы? Бул жака бизге жарандар кайрылып атат, могу пригороддо МТФнын жанында ошо ветеринардын бөлмөсүн алгандар экен да. Сиз ошондо кайсы ведомстводансыз? Менин номерим ким берди сизге? Азыр ошо бизге жарандар кайрылып атат да. Сиз жана комиссиянын курамында белеңиз негизи.
пригородда МТФдын жанындагы жарандар кайрылып атат. Ошолордун маселеси боюнча кабарыңыз барбы? Жок, мен Первомайский акиматтан отолуп кеткем неме МТУ башка Маевкага. А Первомайский акиматта иштеп жүргөндө ошол жарандар менен байланышкансыз да? Акишева деген жаран. Жанагы электроэнергиясына 4 сом 75 тиындан чыгып атат, багытын өзгөртүп бергиле деген өтүнүч менен сиздерге кайрылдык деп айтып атышпайбы? Андан бери специалисттер иштеп аткан ал тармакта адистер. Мен көп болуп кеткен артан. Качан кеттиңиз сиз? Так, 3 ай болуп калды. Бул эжелерин кайрылганда андан көп болгон. Февралда кайрылган экен да, Февралда кайрылыптыр. Сиз кандай сунуш ошо бул маселени кандай кылып чечиш керек деп айттыңыз эле негизи? Кимге кайрылыш керек? Ким чечет муну? Аны карап көрүш керек го. Тиги акиматтын балдарына именно вопросуна жараша кайрылбайбы акиматтын балдарына? Ошо райондук администрациянын маселесиби бул? Ошол багытын өзгөрткөн ошолордун колунан келеби же болбосо мэрия кайрылыш керек? Жок, багытын өзгөрүш сиз жанакы мындай да эми эсип атам, ал жакта деген жанакы пай деп коет. Мурда илгери ошо Советтер Союзунда пайга берилген жерлер экен да. Үйлүү квартира барчы. Ал жөн эле жанакы саанчынын же болбосо бухгалтеринин комнатасы болчу экен, же болбосо комната охранника ушундай эле да. Ал жашоганга болбойт, турак жай кылып жашаганга болбойт эле да. Жөн эле комната болчу. Булар болсо квартираны квартира кылып алышкан да. Купли продажа кылып билбей алып алышкан убагында жаңылыпчы. Ошол именно МТФнын ошол именно немелери тосты немеден ошодончу. Ошондуктан коммерческий эсептелип калат экен булардыкычы. Бул бат ижесте берилген эмес. Бул просто комната пропускника деп эле турат. Ошо ветеринар өткөрүүчүнүн комнатасы деп турат негизи, анан ошондо чечилбейт бекен? Ошондо мэриядан, президенттик администрациядан мэрияга кайрылып атышат. Мэрия болсо документтер чогултуп өткөрүп койгула, мунапыс мыйзам боюнча деп атышат. Бул тургундар болсо ошо сиз айткандай айтып атат да, баары бир чечилбейт дегендейчи маселе айтып атышат да. Жок, эми муну мен амнистия менен да деп 2 жолу комиссияга барып келгем. Амнистия жолу менен кылалы десек, булардыкы деген комната тиги пропускника деп укук катталып калганда, жер мунапысында укук катталганда каралбайт да, эми бул отказ болуп анан өзүнүн немеси болот да. Процедуралары жанан жер амнистиясынан да дабыл берилбейт деп. Бирок арыздарыңарды тапшырбай комиссиядан карап көрсүн деген сунушка келгенбиз да аягындачы. Ошол комиссиядан карап бергиле дегенбиз. Анан кийин бул эжелер мен жөнөткөм туңгуч эл жетиге барып арызда жөнөтүп таштаңыздар, арызыңыздарды комиссияга келет деп. Анан ошондон кийин бул эже так сүйлөшпөй байланышка чыкпай калды да. Ал эже өзү арызга тапшырыш керек болчу да, туңгуч эл жетиге алыпчы. Ошол кышында айткансыз туңгуч эл жетиге деп. Ооба. Ошо туңгуч аны мен айткан эмесмин. Мен айткан эмесмин. Аны ошол жактан комиссияда эмес, жеринен чыккан адистер, архитектура, ДЖС ошолор өзү айтышты. Ал жеринен чык. Өчүп калдыбы? Жок, өчкөн жок. Бул биякта ошо именно жеринен неме чыгышкан. ДЖСтин балдары, МТУнун балдары, специалисттерин жөнөткөнбүз бизчи. Ошондо госрегистрден балдар келди беле бизге ошондо. Иә. Госрегистрден архитектурадан да бирден балдар келди деп айтпадыңар беле ошондо мага? Жок, ошо мен өзүм катышкан эмесмин да. Аны МТУдан акт түзүлген силер, МТУдан пригородный МТУдан барып сурасаңыздар, актысы ошо МТУдан болуш керек. Ошол жерден ОЗК айтышыптыр. Анан бул эже мага чалганда мен түшүндүрүп айттым эле да. Анда жер мунапыс комиссиясына тапшырыңыз арыз менен. Анан ошо амнистиядан комиссия карап көрүшкөн депчи. Потому что дем придомовой земельный участок деп барашный үйлөр карайлы десе, бул комната пропускника деп турат. Убагында турам эз алып алышканда, квартираны турам эз сатып алышкан да.
Булар жана квартираларды пайга эле берилген, пайда коет экен, ошо мурда Советтер Союзунда ошо үлүш да, үлүштүк жер деп коет, ал ошо пайылып алган экен. Сатып алган экен да, мисалы 18.000 долларга сатып алдым деп азыр мындай документтерин көрсөтүп Ошо сатып 55 чарчы бөлмө экен да. Ошо сатып алганда ошо кагазды туура эмес карап сатып алган болуп атпайбы? Жок, эми ошондо эми мындай шанс барбы негизи муну кайра жерин багытын өзгөрткөнгө же жокпу? Конкретно эмне кандай кадамдар жасаш керек? Же болбосо жөн эле ал мындай сиз азыр мындай ошо жер мунапис комиссиясына амнистияга тапшырып көрүңүз деп ошол жактан тиги специалисттер эжеге сунушташыптыр. Аны мен дагы ал ошол жерге барган специалисттер да комиссиянын мүчөсү эмес да. Ал жактан комиссияга карап көрмөкпүт да. Эже комиссияга ошол кезде арызын таштаган эмес экен да. Хорошо, макул деп калган, мен туңуш эл жетиге барам деп анан ошондон бери мага чалбай калды да эжекечи. Мен ойлодум, арызын тапшырганга депчи. Жок, тапшырбай эле сен бир Азамат деген бала ошол жакта иштейт деп номерин бергенсиң. Анан мен чалсам, ал ошентип койду. Буну архитектура карайт, аны тиги тапшырсаңыз деле бесполезно деген кылып койду. Азаматтын Аны мен бесполезно деп мен айткан жокмун. Жок, ал тиги бала айтты, Азамат деген бала айтты. Мен анан ошол номери ошон үчүн Азамат айткан үчүн эле тапшырбай калдыңызбы? Анан жок, мен дагы ооруп атпаймынбы? Мен дагы химия алып ооруп жүргөн. Сиз ошондо Азамат айтса, мага айтсаңыз болмок экен да, ошондо элечи сразу элечи кайра. Анда бир башка маселе чечилүүчү жолдорун да карап көрмөк экенбиз да. Жок, азыр деле кече Азыр эми ошо мунапыс комиссиясына тапшырып көрсө болот да, Азыр анда мындай кылалы, сиздер ошо документтер мен аны сунуштай албайм азыр тиги немеге тапшырыңыз депчи, жер мунапыс комиссиясыначы. Анткени деген мен ошо атайын ДЖСтин балдан чакыргам. Жер мунапыс комиссиясына тапшырса болобу, архитектураны чакыргам. Бул архитекторлор жолу менен жанагы придомовый земельный участок барачный үйдү положениялар ага да мораторий кирип калды 1 жылдан беричи. Бирок ал кезде ошо арыздарын кабыл алып ушундай жол болуңуз менен карап көрөлү десем, ал архитекторлор дагы ал жак менен болбой себептени булар деген коммуналдык правопорушника деп турат, бул жилой үй эмес да деп атышпай аларчы. Бул жер ошондо эмне болот эми? Так эле бул деген Первомайскийге карабады бул жерлерчи. Эмне болот андан? Сиз арыз менен кайрылып көрүңүз. Немеге акимиатчы жер адистерин бар. Анан чечүүчү маселесин да союзчуна наурун руководство да чечилиш керек да. Карап көрүш керек бул маселени чечүүчү жолдорун карап. Түшүнүктүү. Бирок эми аны эч ким азыр мен айта албайм да, тиги ответственность ала алат депчи. Мен жеке оюмда азыр мен ал жакта иштебейм да. Сиз аты жөнүңүздү, ээлеген кызмат ордуңузду айтып коесузбу? Жок, мен ал жакта иштебейм деп атпайм азыр. Жок, эми биз сиз менен сүйлөшүп атпайбызбы азыр? Азыр сизди кандай кылып биз аудиторияга тааныштырабыз? Эмнеге аудиторияга тааныштырасыз азыр бизди? Биз материалдарды атпайбызбы? Бизге жарандар кайрылып атат, ушундай маселе болуп атат. Мамлекеттик органдарга мынакей 15 жылдан бери кайрылып атып, эч кандай тыянак чыкпай жатат деп бизге кайрылып атат да журналисттерге. Анан биз сиз менен сүйлөшүп аткандан кийин сиздин аты жөнүңүздү мындай акыры айтып беришибиз керекпи адамдарга? Жок, сиз неме кылсаңыздар, тиги акимиатка барып эле жеке өзү кайрылсын арыз менен. Ошол жерден карап көрүшсүн дагы специалисттер. Мен акимчиликке да барып, анан билесиңерби, 2 күн очередке туруп, анан барсак акимдер кетип калган бизди карабай. Кечке күткөнбүз, анан кечке кетип калган мен кетип калганын мен эжеке айта албайм. Көргөн эмесмин аны сиз келгенинизде. Ошондо сен бар болчуң, как раз сен бар болчуң. Эжеке, жок. Сага кирген сиз күтүп туруңузчу дедиңиз. Анан биз күттүк, саат 3кө чейин күттүк. Анан 3тө деген чогулушка кеттик деп туруп, ошончо элди таштап туруп, Первомайскийдин акимчилиги басып кетип калды. Сиз азыр жеке кабыл алууга жазылсаңыз болот да. Ошо жеке кабыл алууга жазылган, мен 2 күн күтүп, анан ошол күнү барып, 3кө чейин күтүп, анан 3тө бизде чогулушубуз бар деп туруп, ошончо элде күттүрүп анан кетип калган. 1 май районунун акимине кайрылып атасыз да, сиз ошондо? Ошондо атасызбы? Жеке кабыл алууга кайрылыңыз деп бул сунуштап атам. Кайсы күндөрү кайрылса болот? Ал немеге
Жибек жолу 348 дарегине барып эле жазылса болот да. 4-чү күнү, по-моему 3-чү күнү кабыл болчу ушундай. Ошо барган күнү эле. Бирок ошол жакта маалыматты тактап алып туруп, анан ошо саат менен жазылып, маселесин айтса, маселесин карап биринчи муниципал администрациясынын башчысына жолугуп, жеке маселесин айткан эмес бул эжекечи. Бул эже ооруйт экен да, онкология бар экен, рак деп диагноз койгон экен. Ошон үчүн дагы мындай чуркаганга мүмкүн апа экен. Сиз аты жөнүңүздү айтпай койдуңуз мага. Канташта 1-Май райондук администрациясынын мурунку өкүлү деп тааныштырам сизди. Хорошо. Мындайда, демек мындай бул азыр 1-Май райондук администрациясынын мурда иштеп кеткен кызматкери менен сүйлөштүк. Аты жөнүн бизге айтпай койду. Бирок ал айтып атат, ошол документтерди чогулуп, мынакей мэриядан турак жай курулуш комитетине жөнөткүлө деп атат, документтер чогултуп. Бирок бул өкүл айтып атат, ал деле болбойт, анткени бул жерде деген ветеринардык бөлмө деп жазылып калган, өткөрүүчү пропускника деп, комната пропускника деп жазылып калган. Ошон үчүн мыйзамга, ошо мунапыс мыйзамына туура келбейт. Бирок комиссиянын эрки деп атат да, комиссия кандай чечет, ошого байланыштуу карап көргүлө деп мындай үмүт берип атат. Бирок ошол үмүтүңөр толук акталат деген дагы мындай кепилдик бербей жатат да. Ушундай болуп атат акыры. Мен бул үйдү кандай эмгек менен алгам. 2 баламды таштап туугандарыма Россиялап жүрдүм, балдарымдан алыс. Жолдошум болду 6 жыл бутун жан башын сындырып алып протез койгонбуз. 3 жолу операция болду. 6 жыл төшөктө жатты. Анан айыгып алып, анан 2 жылда 3 жылда иштеп келдик Москвага. Анан эми ошо акчама карап алдым да бул үйдүчү. Мен деле заңыраган үйлөрдү алгым келет да. Анан эми ушу балдарымдын маңдайында болоюн деп келсем, мен моундай ооруга мен чалдыгып калдым да. Ушул издеп атып ушундай үйдү таап алдыңыз. Акчаңызга чөнтөккө туура келген. Чөнтөгүмө туура келди. Анан эми мен рак ооруусу менен ооруп атам. Анан ушул балдарым деген 15-те, анан 14-тө. Анан ушу үйдүн эмесин чечип коеюн деп атам да, Кудай сактасын дечи. Анан жакшы эле тилек кылып турайын. Ошо мен Операцияга киргенде ошондой ойлор пайда болуп атат да сизде. 6 айдан бери дарыланып жүрөм. Анан ошо үйдү дагы даже доктурга дагы учетко тура албайт экенбиз да. Бизде вообще үйүбүз бар, бирок эч жерге учетко тура албайбыз. Азыр мен сиңдимдин үйүндө учетко туруп атам. Доктурга көрүнүп атам да. Ошо бийликтен эмнени өтүнүп атасыз ошондо акыры? Бийликтен ошо өтүнгөнүм ушул жерди үй деп чечип берсе деген да. Бул жерде бүт эле муктаж семьялар жашайт, инвалиддер, карапайым адамдар, 9 түтүн жашайт бүт эле. Анан ошол үйүндү, багытын үйдө өзгөртүп берсе деген тилегибиз да. Өкмөттүн тилегенибиз ошо. Анан светти дагы. Свет. Эгерде багыт өзгөрсө, бизге светибизде башка нерсесин баары чечилет. Прописка маселеси, таштанды маселеси, таштанды бүт баардык нерсе чечилет экен. Ошол биздин. Сизчи эмне деп айтып атасыз? Мен дагы ошол светти неме кылып чечип берсе, анан жилөө кылып берсе, биздин көйгөйүбүз деле ошол. Мусорга деле, сууга деле төлөйт болчукпуз. Азыр сууга төлөйбүз, бирок мусор келбейт бул жакка. Адрес жок анткени. Так адрес деле жок. МТФ деп келип бир төлөгөнбүз. 1 айлыгынчы. Мусор келген жок, жатып иттер эме кылып. Ошентип эч кандай ушу жанагы сөздө атаңа бар, энеңе бар дейт, толку жок, эч кандай неме жок. Ошентип жашап келатабыз. Ошо бир жакшы болгон ошо 9 түтүндүн маселесин чечип бер деп суранып атат. Анткени бул жерде мынакей бул эже менчиктештирген экен, ал эми бул эже сатып алган экен, колдон колго сатып алып, ошо чөнтөгүмө туура келген ушул үй болду дейт. 18 000 доллар Россияда барып иштеп келип, анан кийин ушул үйдү сатып алган экен. Бирок ошол сатып алаткан учурда ошондой өндүрүштүк жанагындай электроэнергиянын баасы менен төлөйт деген маалымат берилбеген экен да. Азыр бизге ошо 1-Май райондук администрациянын мурунку өкүлү айтып атат, булар ушул МТФнын коммерческий кылып сатып алышат деп, электроэнергияны бул жактан келет экен депчи. Азыр биз аракет кылып көрөлү, бул ошо МТФнын ичине да азыр жеке жактар мал багат деп атпайсыздарбы? Биз азыр тартып кеткен үй бүлөлөр мынакей бул жерде турушат. 9 түтүн мынакей бир кошуна бири-бирине. Алар бул жерде турат. Анын маңдайында эле, тушунда эле жапжакын. Бир 10 метрге жетпеген эле бул ошол ферма.
мал баккан ферма экен. Азыр барып көрөлү ичине. Ушул ферманын ветеринарларына деп бөлүп берген үйлөр болуп аткан үчүн жанагындай свет маселеси, прописка маселеси чечилбей аткан экен да. Ушул фермага караштуу совет ордунда иштеген өндүрүш азыркы таптарда жеке жактарга өтүп кетип, анан кийин ошол жеке жактар мал багып аткан экен. Бул жерде кадимкидей малдын жыты уркурап жыттанып турат экен. Ошол негизи ушул үй бүлөлөрдүн кайрылуусу, ошо бир эле кайрылуусу багытын өзгөртүп бергиле деп атат да, үйлөрдүн багытын өзгөртүп бергиле деп ошо бийликке үнүбүз жетсе экен деп үмүт кылып атышат. Биз буга чейин 28-июнда Акышева Надиранын окуясын чагылдырганбыз. Ал 1-июлга чейин ошо документтерди тапшырып, жердин багытын өзгөртүү боюнча аракетин көрөм деп айткан. Бул аракет оңунан чыктыбы биз биле элекпиз, себеби бүгүн анын операциясы болмок. Рак илдетине чалдыгып калганына байланыштуу бүгүн операция болоорун маалымдаган болчу. Ал менен байланыша элекпиз азырынча. Бирок ушул маселе боюнча тиешелүү суроолорду бериш үчүн биз бүгүн 1 май райондук администрациясына келдик. Ушул жактан адистер менен байланышып, анын маселесин көтөрүп коелу дедик. Саламатсызбы, биз аким менен кантип байланышсак болот? Жер мунапысы мыйзам боюнча болчу. Ошо 6-кабинетте Алибек деген бар, э? Алибек деген бар. Азамат Алибек дегендер барбы, э? Азыр кирсек болобу, э, 6-кабинетке? Мындай да, Надира айымдыкы сиздин айтыңыз боюнча мен пока мындай эмелерин документтерин изилдөө жүргүзгөн жокмун, бирок сиздин айтууңуз боюнча ал жер многоквартирный, барачный үй, бул жер мунапыс объектиси болуп эсептелинбейт. Себеби ал многоквартирный, жободо так дана жазылган индивидуальный жилые дома. Бул жеке турак жай үйлөр считается объектом земельной объекти. Жер мунапысынын объектиси болуп только ошолор эсептелинет. Демек ал мисалы бүгүнкү күндө арыз менен бизге кайрылган күндө деле жер мунапыс комиссиясына ал кароого каралмакан эмес. Карамасыз. Айтуусу боюнча. Эми кантип чечсе болот? Эми ушу ким чечип берет? Маселени чечүү үчүн мен ал үчүн изилдешим керек. Документтерин изилдеп, ошо документтерин алып келиңиздер, доверенность менен алыштаңыздар, изилдейли, кайра башынан карап көрөлү. Жол-жолосун. Ал ошондой жооп келген да, мэриядан ошондой жооп келген. Документтер тапшырып көргүлө, анан биз карайбыз. Демек ал деле ошо отписка сыяктуу эле болот. Тийиштүү документтер алып келиш керек да. Эми жөнүнө кайрылгандан тышкары биринчи документтерди издейбиз. Буга чейин первоначальный эмне болгон? Сиз да кызматтан кетип калсаңызчы. Эми госрегистрде эме да, госрегистрде эмне деп катталган, кандай катталган, биз запрос алабыз, ошонун баарын маалымат алабыз, анан ошонун негизинде жүргүзүлөт. Эми ага чейин азыр айтыш кыйын өтө. Негизи ошо электроэнергиянын багытын ким өзгөртөт? Кайсы ведомство өзгөртөт? Ал Энергосбыт да. Энергосбыт өзүнүн ошо Энергосбыт бир нерсенин негизинде өзгөртөт. Пресс-курант менен карайт да, алардын өзүнүн пресс-куранттары, өзүнүн бекитилген тарифтери бар, эми аны боюнча маалыматым жок экен. Бүгүнкү күндө мен Энергосбыт деп айткан сайын мен өзүм үйдө төлөгөн эмемди Энергосбытка барып, ошоктон апеллять этип бизге берет да. Бул рейс алдында ошо Энергосбыт бир чечимдин негизинде, токтом же негизинде, приказдын негизинде анан алмаштырып тарификацияны өзгөртөт да. Ошол деген мэриядан болуш керек да, приказ дешеби. Приказ Энергосбыт бул хозрасчетная организация, юридическая организация. Мамлекеттин долясы көбүрөөк болуш керек, но все равно алар өзүнчө орган, бизге баш ийе турган орган эмес. Алар биз мындай кылгыла деп койгон күндө деле алар кылбайт. Алардын өздөрүнүн анткени бекитилген жобосу бар, өздөрүнүн положениясы менен иштейт. Коммерческий болуп аткандан кийин, тариф коммерческий болуп атса, ошо менен кабыл берет да. Бизге эмес да. Мындай жекече өзүңүздүн эме. Сиз азыр кайра үмүт берип атасыз да? Мисалы буга чейин сиздер өзүңөр чечимдей документтер тапшыргыла, анан карайбыз дегендей деп коюшкан. Азыр эми кайра байыркы комиссия деле аны жер багытын өзгөртүп бербейт, ал мыйзамга туура келбейт деп атасыздар да? Мен общий эмесин. Ошондо ар бир мамлекеттик орган, ошо Орукчан мисалы рак менен ооруган аялды же жанындагы кошунасы 15 жылдан бери ушинтип ар кайсы эшикти каккылап мыйзамда ошого жете албай жүрөт да, мисалы үчүн. Мындай да жеке. 9 түтүн ошол жерде 5 сомдон төлөп атат, мисалы ай сайын. Но эгер эжеке эме болсо бизге кайрылсын. Ал бүгүнкү күндө биздин жаран ал эми
материалдык жардам катары, эме катары, жардам катары биздин жетекчилик тараптан каралат башка комиссияданчы. Ал эми атайын эмелерге деп льготный эмелер эми ал башкача эме деп болуш керек. Бар болуш керек льготный, бирок анын азыр билбейт чынындачы, именно тариф по коммунальным услугам тариф льготныйлар бар болуш керек. Аны эмете алгам да. Ошолордон барып тактап энергосбыттан такташ керек. Сиздер азыр мындай келгениңиздер только бир вопростон негизги вопрос бул багыттын алмаштыруу менен келгенсиздер. Эми аны азыр мага тиги башка службанын суроолорун берип атасың, эми аларга жооп бергенге эң мукум жок да. Биз Надира Акышева менен телефон аркылуу байланышып, ал-абалын сурап көрдүк. Ал операция ийгиликтүү аяктаганын айтып, ооруканада 21 күн болоорун билдирди. Мындан тышкары бийлик өкүлдөрүнөн 9 үй бүлөнүн тагдырын чечип берүүнү дагы бир жолу өтүнүп билдирүү жөнөттү. Биздин кызыл китебибиз бар экен, үй бар экен. Ошого эле свет тарттырып, ошонун эле багытын өзгөртүп, үйдө өзгөртүп берип койсо жакшы болмок. Канча деген адамдардын эле көйгөйү чечилип атпайбы? Бизде бул жерде 9 түтүн экенбиз, анан да болгон бүт муктаж, карапайым адамдар экенбиз да. Эми ушу 9 үй бүлөнүн көйгөйүн биздин бийликтегилер жөнүнөн оңой эле чечип коет болуш керек деген үмүттөмүн. Эске салсак, президент жарыялаган мунапыстын алкагында жарандардын жер тилкелерин мыйзамдаштыруу 2025 жылдын соңуна чейин аяктары. Ал эми документтерди кабыл алуу 1-июлга чейин болору айтылган. Антсе да 1-май районунун мурдагы өкүлү дагы, азыркы кызматкери дагы Надира айымдын жана анын коңшуларынын маселеси жер амнистиясынын талаптарына туура келбээрин белгилешти. Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясына болгон баа көтөрүлгөн. Ага ылайык айына 700 киловатт-саатка чейин сарпталса, катардагы жарандар үчүн 1 киловатт-сааттын наркы 1 сом 37 тыйынды түзөт. Ал эми коммерциялык керектөөчүлөр 3 сом 96 тыйын төлөйт. Биздин каармандар электр энергиясын коммерциялык ишканадан сатып алганына байланыштуу эч кандай квитанциясы, документтери жок эле ар 1 киловатт үчүн 4 сом 75 тыйындан төлөөрүн айтып атышат. Биз чечим чыгарчу бийлик өкүлдөрүн ушул маселеге көңүл бурууну өтүнөбүз. Сиз Чекит медианы көрдүңүз. Бул видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз.